жүздөгөн көчмөн уруулар менен элдер. Алар өмүр сүрдү, жасады, натыйжалуу жаңылыктарды ачты. Ошону менен катар ары кызыктуу, купуялуу табышмактарды калтырып кетти. Бул тууралуу Enigma of the Great Steppe долбоорунун көрүүчүлөрүнө кошулуңуздар. Бүгүнкү программада каармандыктын гени, этнографиялык эксперименттер, чегинбөө жана багынбоо. Кулжа айынын 22-си 1941 жыл. СССРдин тышкы иштеринин эл комиссары БКП политбюросунун мүчөсү Вячеслав Мулатов коммунисттик партиянын жана советтик өкмөттүн башчысы Иосиф Сталиндин бөлмөсүнөн чыкты. Колунда кагаздар менен текст болгон. Ал борбордук телеграфка жөнөдү. Ал жерде 12:25-те радиого түз эфирде нацисттик Германия Советтер Союзуна кол салгандыгы тууралуу билдирүү менен чыкмак. 12:25-те Вячеслав Михайлович башка катчынын бөлмөсүнө кайрадан келди. Бул 10 мүнөттүк эфир убактысы миллиондогон адамдардын тагдырына таасир этип, түбөлүккө алардын жашоосун өзгөрттү. Улуу ата мекендик согуш мезгили тууралуу көптөгөн жакшы фильмдер тартылган. Солдаттардын аттары түбөлүккө калды. Азыркы күнгө чейин андан курман болгон солдаттардын элесин кадырлап келебиз. Бүгүнкү күндө биз өткөндү башка тарабынан карап көргүбүз келди. Адамзаттык, рухий жана эмоционалдык жактан. Чындыгында дагы каармандыктын гени барбы? Эгер бар болсо, кимге таандык болгон? Ошондой эле Панфилов дивизиясынын эсебинде канча жеңиш болгон? Кулжа айынын 22-си 1941 жылы Советтер Союзу Германия менен согушун баштаган. Мыйзам боюнча казакстандыктар аскердик мобилизацияга учураган. Баса белгилегичү жагдай, бул кайгылуу коркунучтуу жылдар оңой жана жеңил болгон жок. В 1897 году 1897 жылы биринчи бүткүл орусиялык калктык аттоо боюнча биздин заманбап Казакстан калкы болжол менен 4.800.000 кейди түзгөн. Андан кийин төңкөрүш, ачарчылык, коллективдештирүү, 37 жылдардагы сталиндик репрессия жана башкалар. сталинские репрессии 37 и так далее. Ал ортодо мына баардык зордук зомбулук мамлекеттик иш-чараларга туруштук берген эл коллективдештирүүгө, отурукташып жашоого өттү. Идеологиялык тазалоолор, коргоого алууга туура керек болгондо өзүнүн адамгерчиликтүү асыл сапаттарын көрсөткөн жигиттик коркоктукту жек көрүү, кайрымдуу боло билүү. Согуш оор жоготуулар менен башталды. Казандар деп аталган чынжырча менен, башкача айтканда, каршылаш тарабынан туюкталган фронттун багыты 100 миңдеген адам каза болгон. Бүтүндөй бир армиялар жок болуп кеткен. Тез аранын ичинде жаңы дивизияларды түзүү талап кылынып, жаңы бирикмелерди мобилизациялап жана офицерлерди табуу керек эле. Убакыттагы, каражаттагы жетпей келген. Я один раз спросил, шел вопрос об автомате. Мен бир жолу сурап калдым. Калашников автоматы тууралуу сөз болуп жаткан. Чындыгында ал килограммдык темир алды артка илет. Мен бир кызматын өтөп бошогон генералдан сурадым. Москвада конокто отурган элек. Эмне үчүн мындай куралды жасашкан? Немистерде өрнөк болуучу нерсе болгон Хуго Шмайсер иштеп чыккан. Ал эч кайда ыргытпай эле тагаткан. Ачыгын айтканда оорураак болгон. Ал айтат: "Сен түшүнөсүңбү? Бизде тапшырма таптакыр башка болгон. Тигил жакта ал куралды бапестеп кароо керек болчу. А бизге болсо эч нерсе жазбаган. Ар бир бугу аккан. Тундрада бугу кубалаган. Биринчи жолу атуу үчүн келген. Таамай түйүү дагы милдеттүү эмес. 1 чарчы метрге октун тыгыздыгына көңүл бурабыз. Мына ушинтип анан согушкансыздарбы?" Ооба дейт. 1941 жылы жайында башталган согуш тууралуу билдирүүнү Кыргыз ССРинин аскер комиссары генерал-майор Иван Панфилов үй бүлөсү менен Сочиде көптөн күткөн эс алууда жүргөндө уккан. Ал шашылыш кайра артка кайтты. Жолдоо Москва аркылуу өттү. Ошол жерде өлкө башчысы менен жолугушуу болду. Сталин Панфиловду жарандык согуштан бери жакшы тааныган. Ал ага дивизия түзүүнү, аны жетектөөнү жана жоокерлерди өз алдынча тандап алууну буйруган. Согушта чыйралып калган солдат токтоосуз эле ишке кирген. Алматыга келди дагы 316-аткыштар дивизиясын түзүүгө киришти. 316-аткыштар дивизиясын тек айында Кыргыз жана Казак Советтик Социалисттик Республикаларынын ыктыярчыларынын жана аскерге чакырылгандардын эсебинен түзүүнү баштады. Ар түрдүү маалыматтарга караганда, курамда 11-ден 13 миңге чейин солдат, офицерлер болгон. Анда казак, кыргыздардан тышкары орустар, украиндер жана башка улуттардын өкүлдөрү болгон.
Жалпынан согуш жылдарында казакстандык дерлик ар бир 4-чү жашоочу фронтко чакырылган. Число казахстанцев, принимавших участие Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан казакстандыктардын эсеби анти-гитлердик коалициянын катышуучулары америкалык аскердин саны менен салыштырууга мүмкүн болгон. Казакстан менен салыштырмалуу элестете аласызбы? Улуу өлкө Америка Кошмо Штаттары бул согушта кичинекей Казакстан сыяктуу эле сандагы аскер менен чыккан. Они представлены были таким же количеством, как и маленький Казахстан. Согуштук аракеттер жүрүп жаткан жерден алыс солдаттын даярдануусуна бир ай гана убакыт болгон. Аларды баш 10 айында эле Новгород алдында согушка дайыр армиянын курамына жөнөтүшкөн. 40 күндөн кийин дивизия 2-чи эшелондо болушту. Анда Панфилов бул убакытты жогорку чек боюнча колдонгон. Өздүк курам 8 сааттан кем эмес машыгууларды өткөрүшүп, татаал шартта согушу билимдерин өздөштүрүшкөн. Түндө токойдо машыгышкан, танкыларга каршы аракеттер, гранатаны жана күйгүзө турган аралашмаларды ыргыттуу байламталары. 1941-жылы 9 айынын 5-inde дивизияны Москванын алдына ташташкан. Так уж случилось, что Согуштук тагдыр казакстандык жоокерлерди эң жоопкерчиликтүү аймактарга жөнөткөн. Ошону менен катар Фрунзе жана Алматыда түзүлгөн дивизия Москваны дагы коргоого катышкан. формированные в Казахстане. 9 айынын 1-10 күндүгүнүн аягында 316-чы аткыштар дивизиясы Батыш Волоколамсты коргоону ээлеп алган. Анда генерал Рокоссовский башкаруучу алдында 16-чы армиянын курамында болушуп, аралыгы 40 километрге жакын аймакты өз күчтөрү менен калкылап турган. 9 айынын 15-inde 1-чи согуш болду. Иван Васильевичтин аракети текке кетпегенин белгилей кетүү керек. Анын дивизиясы башкаларга караганда мыкты даярдыктан өткөн экен. Сейчас в печати появились исследования, если это исследование. Азыр басма сөздө изилдөөлөр пайда болду. Биздин Сейилбактагы 28 Панфиловчунун аты жөнүн көрүп турсак дагы 28 гвардиячынын болбогонун билдирген. Жөн гана журналисттик жалган маалымат эмес. Эгер ал изилдөө боло турган болсо, муну мындайча түшүндүрсө болот. Армияны баатырдыкка жана туруктуулукка шыктандыра турган ушундай бир эрдик керек эле. Анан Москваны көздөй келе жаткан танкылардын катарын тоскон. Ошол 28 Панфиловчу жоокерлер тууралуу жазган өңдү. Бул чынбы же жалганбы, бул менин оюмча маани деле бербейт. Анткени Москваны коргондордун арасында казакстандыктар бар. Алардын дээрлик бардыгы ошол жерде курман болушкан. Правда это, неправда, это не имеет значения, по-моему, на этот момент. Потому что Москву защитили воины из Казахстана. И они полегли практически все. Ошол мезгилде фашисттик аскерлер Тайфун операциясын башташкан. Алардын максаты Москвага басып кирүү жана советтик куралдуу күчтөргө кыйратуучу сокку уруу. Гитлердин армиясы шыреле бир нече багыт боюнча чабуул койгон. 316-чы аткыштар дивизиясына толук кандуу танктык ири чабуулга туруштук берүүгө туура келген. Согуштун бардык күндөрүндө биздин жердеш солдаттар 15 километрге жакын гана аралык атка чегинген жана чабуулга бөгөт коюп, ошону менен бирге согуштук дараметти сактап кала алышты. Дивизия өз курамында көптөгөн жакшы даярдалган солдаттарга ээ. Таңгаларлык туруктуу коргонун алып жүрөт. Бирок анда алсыз жер бар. Ал фронттун жайгашуусунун кеңдиги. Согуш жылдарында гитлердик офицерлердин бардыгы өз баяндамаларында Панфиловчулардын эрдиктери жана чыдам кайлуулуктары жөнүндө айтып өткөн. Москванын кеңдигинде акырындык менен төмөндөгүдөй саптар пайда болгон. Биз катаал күздө эстеп калабыз. Танкылардын кычырашы жана мылтык найзасынын жарыгы сенин эң тайманбас 28 баатыр уулдарың эми кылымдар бою жашап калат. Гумилев мындай деп айткан: тарых сиздердин этиңиздерде жазылган, жериңиздерде, абада, мейкиндигиңерде. Анан ар бири албетте анын өкүлү болуп саналат. 1000 жылдардын агымы менен малды кантип багышат? Чепке малың менен жашына албайсың да. Мында 1000 уйду сугаруу керек. Чептин ичинде аны кайдан аласың? Ал жерде болгону 2 удук. Азыктандырып, кыгын тазалоо керек. Ал жерде тумчугуп кетесиң го. Көчмөндөр чепте коргоно алышпайт. Алар алдын ала миңдеген чакырым барып, душмандын алдынан тосуп алышып, калган балдарды, аялдарды жана кары картаңдарды ойлоп, жанын аябай кармашкан. Бирок душман басып кирсе, аялдар найза алып, жан аябай согушканга чыгышат.
Биздин ар бирибизге снайпер Алия Молдагулованын, пулеметчу Маншук Маметованын, учкуч Хиюаз Доспанованын аттары белгилүү. Фашисттер аларды түнкү жезгемпирлер деп атап коюшкан. Айта кетчү нерсе, генерал Панфиловдун кызы Валентина дагы өз каалоосу менен фронтко 18 жашында санитарка болуп келип, согуштун аяк жагында оор жаракаттанып аскерден бошотулган. Кыязы каармандыктын гени чынында бар окшойт жана ал улуу таланын эркек адамдарына гана эмес, аялдарына дагы берилген окшойт. Как иллюстрация этого примера, один раз... Бул мисалдын сүрөттөмөсү сыяктуу. Бир жолу Токтамыш тала менен баратты. Анын алдынан көп сандаган душмандар чыгат. Ал анын аскер бөлүктөрүнүн бири болгон. Көрүштү. Душмандар аларга каршы келе жатышкан. Ошондо улуулар баардык буюмдарын беришкен. Алар жок болушларын түшүнүшкөн. Кантсе да балдары аман калсын дешкен. Аларды атка мингизип, силер бул жерден кеткиле. Бул уламыш эмес, тарыхтагы бир учур болгон. Тигилер чаап кетишти. А беркилер болсо чаап баратышып, аңгыча балдардын бири айтты: "Биз ким болобуз? Ата-энебизден айрылдык. Биз жетим болобуз. Сиз элестетип жатасызбы? Бул жетимчилик." Представляете, сирота. Казак тилинде жетим деген сөз кайгылуу деген мааниге ээ. Жетим бул таптакыр жалгыз калган адам. Демек, эч кимге кереги жок. Лучше, чем так жить, говорит, лучше вместе. Ушундай жашаганга караганда ата-энебиз менен согушта курман болгонубуз жакшы дейт. Алар согуштук тууну көтөрүштү. 8 жаш, 10, 13 жаштагы кыз балдар кылычтарын сууруп чыгып, тууну көтөрүп чабуулга жөнөштү. Бул учурда каптал жактан дагы кандайдыр бир туулар пайда болуп, аларга дагы кылычтар менен келе жатышат. Душмандар шыр эле чегинди. Анан алар бардыгы аман калышты. Мына бул түшүнүк болгону ушундай жүрүм-турум, өлүм коркунучтуу эмес. Смерть не страшна. Балакаламс даңгыр жолунда болгон Кармаш 316 аткычтар дивизиясына биринчи даңкты алып келди. Жыйынтыгында гвардиялык наамды дагы алар ошол мезгилдеги чен боюнча болбосту болтурушкан. Бирок бошоңдоп алыстанууга мүмкүн эмес. Алдыда дагы татаал кармашуулар турган. Кайсы тайныч пункттун коргоо бүгүн чет элдик адистер үчүн эң талаштуу болуп эсептелет. Биздин солдаттарга туулган жерде согушууда кантип жардам берди? Казактар үчүн намыс баарынан жогору тургандыгынын далили эмнеде? Фашисттик баскынчыларга каршылык көрсөтүүдө өз жерибиздин жаратылыш шарты жана жер бетинин түзүлүшү дагы жардам берди. Душмандар ыңгайлуу жолдорго жана жайлуу жаратылыш шартына көнүшкөн. Алар 1941 жылдын жай мезгилинде эле бир катар көйгөйлөргө кабылышкан. Ошондуктан Тайфун операциясын суук түшкөнчө аяктоого шашышкан. Березина жана Днепр районундагы согуш маалында жаан көнөктөп төгүп турду. Биз болсо сөзбө-сөз айтканда техникаларды ылайдан тартып чыгарууга туура келген ылайдан араң басып бара жаттык. Көпчүлүк унааларды оңдоо абдан кыйын болду. Керек болсо оңдолбой калгандары дагы болду. Бизди дагы эмне күтүп жатат? Мындан дагы жаман өткөлдөрдү билген эмеспиз. 1941 жылы 7 айында гитлерчилер Тайфун операциясынын экинчи этабын ишке киргизди. Болгону 3 күн ичинде 15, 16 жана 17-синде фашисттер Москваны басып алууну пландашкан. Дубосеков кесилишиндеги тирешүүнүн майда бараттары тарыхчылар тарабынан мурда эле сыпатталган. Кийинки кездерде ал чет элдик серепчилердин сынына кабылууда. Болгону бир нерсе талашсыз, Москваны өз өмүрлөрүн аябай коргошту. Там может быть все что угодно. Ал жерде бардыгы болушу мүмкүн. Бирок мындай түшүнүк бар да. Мен болгону буга бир аз башкача мамиле кылам. Алар баары кашык кана кылганча согушушту. Дивизияга тандалгандар көпчүлүгү туура ушул жерлерден Москванын алдында көз жумушкан. Ошол жерде каза болгондон кийин демек эч кимиси качкан эмес. Мына ушул түзүлүш согуш жылдарында кандайдыр бир моралдык идеалды туу туткан. Менин буга көз карашым мындай. Ошол жерде көз жумушту, каза таптыбы? Анын кандай болгонун казбай эле кой. Не копайся. Дубосековдон Москвага чейинки түз жол аркылуу душманга 30 чакырым аралыктан бир аз жерди басып өтүү гана керек болгондугун белгилей кетүү керек. Архивдик маалыматтар жана эскерүүлөр боюнча Кармаш таң атып алгачкы күн нурлары тие баштаганда башталган. Саат 10-го жакын каршылаш тарап ок чыгарып, түшкө жакын көптөгөн советтик аскерлер окко учкан. Жардамга келген 4-ротанын саясий жетекчиси Василий Клочковдун кыязы бизге бул жерде курман болууга туура келет көрүнөт. Жигиттер, артыбызда Москва, жерибиз менен бирок чегинүүгө жер жок деген сөзү тарыхта сакталып калган. Согуштук аракеттердин бүтүшү менен кечки маал саат 5-терде немецтер жылынып, уктап эс алууга кетишет. Ал учурда биздин солдаттар эртеңки күнү кайрадан душманды кармап туруу үчүн жаңы окопторду казууга аргасыз болушкан. Конечно, надо рыть. Хочешь жить остаться? Живым остаться. Албетте казуу керек. Тирүү калганды кааласаң, сен кичине чуңкур казып жаткан жоксуң. Баштан ылдый баатчудай.
терең, толук көлөмдөгү окоп болушу керек. Бауыржан Мамушулунун окоптун төбөсүн калың жана жетишерликтей бекем кылуусун талап кылган бир окуясы бар. Анан ошол мезгилде шалаакы бир солдат өзүнүн окопун туура эмес бекемдеп алган экен. Бауыржан айтат: "Сен биринчи эле кармашууда курман болосуң го" деп. "Жок, мен жакшы жасадым. Кир, үстү жагынан аткылады. Өлбөсөң тирүү каласың" дейт. "Сен өзүңдү өзүң коргошуң керек. Бул деген күнүмдүк тиричилик." То есть это же будни. Казак элинин көрүнүктүү уулу Бауыржан Момушулу согуштук аракеттер башталганга чейин эле өзүн жоопкерчиликтүү аскер кызматкери экендигин көрсөтө алган. 1941-жылдын тек айында 316 дивизиянын кайрадан түзүлгөн 1037-аткычтар полкуна башчы кылып дайындашкан. Москваны коргоодо анын солдаттарга өзгөчө тапшырма: башка аскерлер күч топтоп, узун терең жаңы окопторду казып алууга чегинип турганда душманды кармап туруу болгон. Бул согуш жүргүзүү тактикасы аз күч менен көп сандаган душмандарга каршы туруу жыйынтыгында Момуш уулунун буралма зымы аталышын алган. Дубесково алдындагы кармашууда Бауыржан Момуш уулунун батальону Курчоодо калып, бирок багынган эмес. Он попал. Ал Курчоодо калды. Өздөрүнө жол ачуунун ордуна ал баардык солдаттарды чогултуп, алар менен фашисттик тыл аркылуу өткөн. Тез арада фронтту алсыратты. Аркаңдан сен атып жатса, кантип атасың? Ошондон кийин баардык толук куралдуу топ менен фронтту жарып чыгып өткөн. Көрдүңүзбү? Дендисоо адам кандай иш жасайт? Бауыржан Момушулу согуштан кийин кандай эрдиктерди жасаган? Советтик этнография журналында балдар жөнүндө эмне болгон эксперимент баяндалган. Эмне үчүн казакстандыктар фронтто өзлөрүн мыкты көрсөтө алышты? Тайфун операциясынын уландысы Валентина Ивановна Панфилованын эсинде түбөлүк калды. Немецтер эртең мененки тамакты Волоколамстан ичебиз дагы, кечки тамакты Москвадан ичебиз деп болжошкон. Керемет баалуу адамдын өмүрү душмандын басып киришине бөгөт кое алды. 7 айынын 17-синде 316-аткычтар дивизиясы 8-гвардиялык деген наам алып, Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Ал эми 7 айынын 18-инде мина чачырандыларынан Валентинанын атасы генерал-майор Панфилов курман болгон. Бирок анын жеке сапаты жана дивизиянын эржүрөктүүлүгү менен мекендештерибиздин жана коркуп калган фашисттердин эсинде түбөлүк калды. Валентина туткунга түшкөн душмандардын капалуу. Генерал Панфилов анын дивизия абдан жапайы деген кайталуулорун эскерет. Ошол кездеги немец генералдарынын мемуарларын окуу керек дейт. Москва алдында монголдор менен жолуктук. Мында алар бизди ушундай тааныган экен. Анан алар баары салгылашып жатышты. Туура ушул жерден дивизиялар алар туруштук беришти. Турушту, чегинишкен жок. Уламыштардын биринде немец саясатчысы жана Гитлердин жакын тилектеши Йозеф Геббельс советтик диктор Юрий Левитанды ким түрү алып келсе, баалуу сыйлык менен сыйлоону убада кылган. Аны СССР жеңилди деген жарыяны айттырайын деген. Мындай билдирүүнүн ордуна 1945-жылы буга айынын 9-унда саат 21:50-дө баардык саяска үнү белгилүү болгон Левитан болгон үнү менен фашисттик Германиянын жеңилишин жарыялаган. Бирок көптөгөн адамдардын жашоосун мурдагы нугуна алып келүү мүмкүн эмес эле. Я бы хотел здесь указать масса неизвестных героев. То есть подвиг, который казахстанцы совершили. Мен бул жерде бир нече белгисиз баатырларды атагым келет. Мындайча айтканда, Москваны коргоодогу казакстандыктардын күмөнсүз эрдиктерин. Мына ушундай эрдиктердин бирин айтайын. Балтабек Жетписпаев аттуу согуштун баатыры болгон. Ал Панфилов дивизиясында комсорг болгон. Аны көрсөткөн эрдиги боюнча буйрук менен Советтер Союзунун баатыры деген наамга көрсөтүлгөн. Көрсөтмө орукка жөнөтүлүп, бирок аны алып бара жаткан ортодо каза таап, өз дарегине жетпей, кийин ал документтер архивде калып калган экен. И проходящие мимо части прихватили сумку эту и сдали спецчасть. Так эти документы оказались в архиве. Жетписпаев ошентип Советтер Союзунун баатыры наамына жакындарынын жана чогуу кызмат өтөгөндөрдүн аракети менен жетпей калган. Ал үчүн Валентина Панфилова дагы, Бауыржан Момушулу дагы көрүшкөн. Бирок бул сыйлык көз өткөндөн кийин ыйгарылган. Бул тууралуу дагы аңыз кептер бар. Случай примерно такой, по рассказам. Окуя айтууларга караганда болжол менен мындай болгон. Аны Александр Бек жазган. Москваны коргогондорду Сталин жеке өзү тизме менен сыйлаган. Аны дагы чакырышкан. Тигил жерде ордендер, ал Момушов деп жазат. Баарын тизме менен чакырышат, жана башка. Жымжырттык,
Сталин Момышев дейт. Сталин. Эч ким унчукпайт. Ал качан 3-жылы Мамышев дегенде тиги киши Момуш уулу дейт. Тигил орденди столго таштайт. Ал болсо кайрылып чыгып, Советтер Союзуна кызмат кылам деп кетип калган деп айтышат. Ал болгону өмүр бою принцип менен жашаган. Ошондуктан бул баатыр алдында мен башымды ийем. Я голову преклоняю. Бек Ануарбекович Бауыржан Момушулуну жакындан тааныган жана аны менен бир жолу маяк курган. Бирок таланттуу командирдин эң жаркын баатырдыгы тууралуу ага согуш жылдарынан кийин жалпы тааныштары айтып турушкан. Мындай бир окуя болгон экен. Момушулу серүндөп келе жатып, көчөдөн чогуу кызмат өтөгөн таанышын көрүп калат. Ал үйсүз калган экен. Момушулу шериктеши менен бирге ошол учурдагы Алматы шаардык кеңешинин төрагасына жөнөшөт. Есен говорит. Есен дейт, менде азыр кабылдамада бир орун басарым отурат. Анын жашай турган жери жок. Сен ага бир бөлмөлүү батир берсең деп келдим. Тигил айтат, сен эмне? Мен кантип берем? Ал мескомдун, правкомдун жана башкалардын чечими керек да. Анын правкому жок. Ал пенсиядагы ардагер дейт. Тиги айтат, жок, мыйзамдын негизинде гана. Сен мени тааныйсыңбы? Ага бересиң же иш бөлмөңдөн соо чыкпайсың. Эмне, сен мени коркутуп жатасыңбы дейт. Эмне дейт дагы, таякты алып чыкты. Анан мындай ушталган темир бар экен. Аны ага такады дагы, сен мени билесиңби? Мен пулемотко каршы баргам. Ойлоп жатасыңбы? Сенден коркот деп. Басып кийиминин бир жерин тешип алды окшойт. Тиги кыйшая баскычты басып, мындай деди. Баатырдык бөлүм. Квартирный отдел. Командир ошентип кызматташ үчүн аракеттенип, адилеттүүлүккө жетти. Бирок муну ал эч качан эрдик деп эсептебеген. Мындай принциптер анын канында болгон. Улуу таланы башка жашоочулар сыяктуу эле. Буга Советтик этнография журналынын бир чыгарылышында жарыяланган изилдөөлөрдүн жыйынтыгы далил боло алат. Я хочу привести пример эксперимента, который... Мен бир жүргүзгөн экспериментти мисал келтиргим келет. 90-жылдарда Горбачев келгенде ал айткан, биздин ак ниеттүүлүгүбүздү эл билүүсү үчүн баардык сырларды ачуу керек. Мен Советтик этнография журналын көчүрүп жазчумун. Ошол номерин поштадан алдым дагы, ачтым. Редактордон кат деген бетинде биз биринчи жолу эл алдына жогорку уюмдардын жана органдардын сунушу боюнча биз этнографияга кандай жашыруун темаларды киргизгенибизди көрөбүз. Мага күлкүлүү болду. Оюм кандайдыр бир ушул жашыруу же музыкалык бир аспап, гавулка же чоор. Мен өзүмө кызык болду. Мен отуруп алып абдан кызыктуу нерсени окудум. Тажрыйба жасоону мектеп жашына чейинки балдарга жүргүзүшкөн. Алар Россияда 5 мыңдан кем эмес жашап, москвалык болуп калган. Ар түрдүү этностун өкүлдөрү болгон. Аларга Кашкырдын сүрөтүн көргөзүп, алгачкы сезимдерин жана биринчи процесстердин ортосундагы байланышты белгилешкен. Эгер сизди кокустан курсакка катуу урса, сиз ой деп айтасыз. Ал эми америкалыктар вау дешет, же ушул сыяктуу сөз. Биринчи эле оозго келген кыйкыруу ушундай. Славян улутундагы балдар баары бир оздон Кашкырдын коркунучтуу, боз экенин, ал кооптуу, тиштеп аларын, жеп коюшу дагы, кол салуусу дагы мүмкүн экенин айтышат. Но когда показывают детям это уже выродившиеся, будем говорить, в Москве. Бирок Москвада төрөлгөн казак, якут, хакастарга окшогон түрдүү элдердин балдары тескерисинче сүрөттөшөт. Өткүр, кайраттуу, алсыздарын талаага таштабайт, акырына чейин коргойт, өз үйрүн сактап калуу үчүн өлүмгө карай барат. Таптакыр башка мүнөздөмө. Аларды эч ким окуткан эмес да. Совершенно другая характеристика. Их же никто не учил. Керемет, бирок эң коркунучтуусу согуш мезгилиндеги доордой качан убайым, өлүм коркунуч ар дайым жаныңда. Көптөр үчүн үлгү боло алган көчмөндөр өз күчтөрүн чакырышат. Удивляюсь, что вот за 100 лет, прошлый век, это сплошь огромные потери. Таң калам, 100 жылда өткөн кылам. Бул казак калкынын абдан көп жок болуусу. Ал жашап кете алды. Бирок менимче ал качандыр бир мезгилде болгондой болбой калды. Көчмөн бул сыймыктуу, көз карандысыз адам. Хандар элден көз каранды болгон. Эгер хан жакпай калдыбы, анда көчүп кетип калышкан. Көчмөндүк колуктоосу бээни өзү саашы керек эле. Мындай айтканда бизге бул психология өзгөргөн. Бизди күч менен отурукташкан жашоо образына алып келишти. Ошондуктан жоокерлердин көптөгөн татыктуу сапаттары өткөнгө кетти. Бирок бул сапаттар ата мекендик согушта натыйжасын көрсөттү. Көчмөндөн жоокерге